Бакыт Эргешович, мына ээптин алкагында ошол экономикалык мейкиндикке кирген өлкөлөр ичинде бажы көзөмөлү алынган да. Бирок ошого карабай казактар мына текшерип атат. 2 жумадан бери кыргыз тарап эч кандай чара көрбөй атат деп сиздин кесиптештериңиз дагы бир кыйла сындарды айтты. Сиздин пикириңизде кандай чара көрө алат кыргыз тарап мына бүгүнкү күндө? Үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарларды булар айтат, казактар ошонун баардыгын сиздер номенклатурный позиция менен оформление кылгыла деп атышат. Номенклатурный позиция менен. Жөн эле бир жүк баягы бизде билесиздер да, ТМП деп коет. Жалпы эле ТМП менен жүктү алып кетип жатат да. Ошону казактар азыр ээптин алкагында сиздер ар бир товарды өзүнчө бөлүп, өзүнчө бизге көрсөткүлө деп мына казак тарап ошону жасап атат. Мен башка жагын айтайын деп атам. Биз мына Өнүгүү прогресс фракциясы, сиздер дагы жакшы билесиздер, бир топ тех регламент боюнча маселе көтөрүп жүргөнбүз. Тех регламент боюнча даярдыгыбыз кандай? Эртең мына ээптин алкагында азыр бажы посттор жок. Азыр тех регламент менен бизди кыйнап коюшу мүмкүн. Биздин даярдыгыбыз жок деп бул маселени биз айтып келгенбиз. Мына бүгүнкү күндө тех регламент негизинде булар азыр ушул ишти аткарып жатат. Маркировкасы кана деп атышат, чипирование деп коет. Ар бир сиздер билесиңер, QR код деген бар. Ар бир товарга QR код койгула деп атат. Ар бир товарга бажын тег ээптин алкагындагы өзүнүн позициялары бар. Ошону коюп чыккыла деп атат. Коюп чыгып, мына ошол товарды өткөзгүлө деп атышат. Мына бул жерде жоопкерчилик кимде? Жоопкерчилик мына бизде. Демек казак тараптын койгон талаптары жөндүү турбайбы? Эми мындай караганда бул жерде мисалы Кыргызстанда чыгарылган мындай товарлар, Made in Кыргызстан деп коебуз, алар өтүп атат. Биздин сертификаттар боюнча, биздин баягы маркировка менен өтүп атышат. Бирок башка жактан чыккан товарларды мына ушундай алар талабы турат. Эртең мына июльдөн баштап чипирование деген болот. Ар бир товар биз баягы QR код деген, чип деген сыяктуу мына ушундай кылыш керекпиз. Эртең дагы проблема болот. Бул жоопкерчиликти өкмөт тартыш керек. Негизи Кыргызстандын базарын карап койсоңуз, бизде башка мамлекеттен келген товарлардын баарын басып кетти. Давайте анда биз дагы Казакстандан келеткан товарды биз дагы ушу ээптин алкагында текшербейликпи?